Salam dostlar. Sizler görüp жаткан YouTube kanal Virtual Life YouTube kanalı. Videonun başında sizlerge kıskaça bizdin kanaldın maksatı tuuralı ayta keteyim. Barına belgili болгондой орус tilinde, angliz tilinde, internette толгон токой IT тууралуу маалыматтар бар. Тилекке каршы IT тууралуу маалыматтарды кыргыз тилинде интернеттен издесеңиз, аябагандай аз маалыматка ээ болосуз. Биздин максат нукура кыргыз тилинде IT тууралуу маалыматтарды өзүбүздүн YouTube канал аркылуу жана Instagram баракчаларыбыз аркылуу байма-бай чыгарып турууну туура көрдүк. Андыктан биздин ар бир чыгарылган видеороликке колдоо иретинде лайк басып, комментарийге сурооңуздар болсо же сунушуңуздар болсо жазганга аракет кылыңыздар. Биздин ар бир видеороликтер сиздердин сунуштарыңыздар боюнча тартылмакчы. Биздин Instagram жана Facebook, Telegram каналдарыбызга кантип киресиздер? Бардыгынын ссылкалары ушул видеороликтин астында описанияга калтырылган. Ошол жактан түз кирсеңиздер болот. Бүгүнкү видеороликте биз сиздерге IT деген эмне? Ушул суроого жооп берип кетелик. Сөзсүз түрдө бул видеороликти аягына чейин көрүңүздөр. IT деген эмне? IT Information Technology, кыргызча маалымат технологиясы деген жалпы түшүнүктү билдирет. Маалымат технологиясы компьютерде колдонуп ар кандай маалыматтарды иштеп чыгуу, сактоо жана башкаруу болуп эсептелет. IT бул океандай чоң тармак жана анын ичинде миңдеген кесиптер бар. Эмне үчүн IT маанилүү? Учурда дүйнө бизнестеринин дээрлик бардыгы IT'нин жардамы менен ишке ашат. Дүйнө жүзүндөгү миңдеген ар кандай сферадагы бизнестердин атайын IT департаменттери бар. Аларга жылына миллиондогон IT профессионалдар талап кылынат. Азыр IT заманбап кесип болуп эсептелет жана маянасы эң жакшы. Аралыктан иштөө мүмкүнчүлүгү бар. IT окуган кыйын эмеспи? Жашоодо жеңил жумуш, бекер тамак жок. Кандай кесип жумуш болбосун, ийгиликке жетүү үчүн мээнет кылыш керек. Ар ким өзүнүн жашоосуна өзү жоопкерчиликтүү, жеңил бекер тамак издеген адам капканга түшөт. IT'де иштеген көзгө, ден соолукка зыян эмеспи? Компьютерден бат-бат тыныгуу алып, көзгө көнүгүү жасап жана жумуштан кийин регулярдуу кардио кылып турган адамга зыяны тийбейт деп ойлойм. Программисттер көзүн талытып экран караганы үчүн айлык алышат. Ал эми күн-түн смартфон карап убакыт өткөргөндөр интернетке акча кетиргенден башка пайда таппайт. IT тынч, пайдалуу жана таза жумуш. Эгерде достор бул видеоролик слайд пайдалуу болсо сиздерге, сиздер дагы өзүңүздөрдүн тааныштарыңыздар менен, досторуңуздар менен бул видеороликти бөлүшкөндү унутпаңыздар. Биз дагы да болсо колдон келишинче аракет кылып сиздерге IT тууралуу маалыматтарды чыгарып турганды улантабыз. Биздин каналдан алыстабаңыздар, биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Биз дагы ушундай видеороликтерге даярданып жатып аябай көп изденебиз жана бизге дагы жакшы пайдаларын алып келет. Көрүшкөнчө достор.